Бул курулуш материалдары түшкөн фундамент тургузулуп жаткан участок мурда Айыл чарба багытындагы жер тилкелери болуп эсептелчү. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул аймакка биринчилерден болуп 2007-жылы үйлөр тургузулуп баштап, азыркы күндө миңдеген калк отурукташкан конушка айланган. Бул жерлердин баары мыйзамсыз деп эсептелгендиктен социалдык маселелер көп. Бишкектин күнчыгыш тарабындагы Лебединовка айылына караштуу 145 гектар айдоот аланын ордуна өскөн ордо конушу түптөлгөнүнө 15 жылдан ашты. Салабат Акматалиева 7 жыл мурда тааныш билиши аркылуу 4 сотук жер сатып алып там салууга киришкен. Учурда үйүнүн курулушу аяктап, бала чака неберелери менен отурукташып жашап жатат. Салабат апа үйдүн документи жок, көп кыйынчылыктарды башынан кечиргенин айтат. Паспорту жок адамдай эле да. Бул жерге монтип конуш түшүп атат, айыл коюлуп атат. Эл тырмалаңдап тапкан ташыган баарын бир тыйынга чейин жашоого салып үй куруп жашап атышат. Справка бардык жерге эле керек экен. Врачка жардамга барганда дагы каякта жашайсыңар, документиңер канакей, справкаңар канакей дейт экен. Кээде кредит алалы десек, ал жөнүндө да справка керек, тамдын документи керек экен. Өскөн ордо конушунда таза суу чоң көйгөйгө айланган. Жашоочулар ушул күнгө чейин суу сатып ичүүгө мажбур. Суу көйгөй болуп атат, аябай эле. Ушул сууну биз мынакей жумасына 2 жолу сатып алабыз. Бул челекке 9 литр болот го. Жайында эми суу аябай керек болот экен. Идишке, тамак ашыбызга, кир жууганга баары ушундан колдонулабыз. Ушу эмеге куйдуртуп алып. Мамлекет ушу документ каралып бергенден кийин сууну да кошо өздөрүнө алып эмет беришет эле. Айдоо аянтынан ишеним кат аркылуу жер участогун сатып алган жаран биринчи кезекте электр энергия, таза суу жана жол үчүн милдеттүү түрдө акча берет. Ортого акча төкпөсө там курууга суу электр жарыгын ала албайт. Ошентип отуруп эл өзүн өзү каржылап, толук болбосо дагы муктаждыгын чечип алган. Ушул күнгө чейин өз арабасын өзү тартып келген конуштарда эми жерлер мыйзамдашса элдин мойнундагы жүк жеңилдейт. Бул кабарды мен аябай жакшы кубанычтуу эле кабыл алдым. Анткени биздин көптөн бери күткөн негизи чоң сүйүнүчтүү болду. Ошол сүйүнүчү үс буйрсун. Адам болгондон кийин паспорт алганбыз да. Жашагандан кийин жерге да бир документ керек. Документ алсак, сону болот жакшы. Баскан турганыбызга, катталганыбызга, кийинки эртеңки күнү жүргөнүбүзгө дагы медицина, окуу, мектепке баарысына жакшы болот да документациясы. Президент кол койгон мыйзам турак жай куруу пландалбаган жер тилкелерине үй салып алган адамдардын бир топ жылдан берки көйгөйүн чечүүгө багытталган. Жакын арада министрлер кабинети мыйзамдын аткарылышы боюнча жобо кабыл алып, аны көзөмөлдөй турган органдарды аныктайт. Андан кийин жергиликтүү тургундарга маалымат бериле баштайт. Жерди трансформациялоо жумушун аткарууда жергиликтүү бийликтин милдети чоң. Азыр бирде документ жок да. Булар бая незаконно захваченный жерлерге өзүн өзү билип үй салып алган нерселерде. Аны эми ар бири барып биринчи айыл өкмөткө кайрылат, айыл өкмөт уже запрос кылат. Запрос кылгандан кийин госрегистрге барат. Госрегистр чийип берет. Үйүнүн негизги жер тилкесинде кандай жайгашкан, ошонун баарын чийип берет. Чийип бергенден кийин кайра келет. Анан айыл өкмөт постановление чыгаргандан кийин уже районго келет. Район трансформация кылганга биз менен согласовать этип трансформация кыла баштайт. Үмүттүн шооласы менен күн кечирип келген көпчүлүктүн тилеги орундалганы турат. Айдоо аянтына турак жай салынып кеткен жер тилкелердин категориясын которуу маселеси буга чейин бир нече ирет көтөрүлүп, ишке ашпай келген. Президент Садыр Жапаров былтыр 13 ноябрь күнү жер пайдалануу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна кол койгон. Анда айыл чарба жоготуусунун үлүш ээлери төлөсүн деп жазылып калган. Ага кайра толуктоо киргизилип, тургундар айыл чарбадагы жоготууларга байланыштуу компенсацияларды төлөөдөн бошотулду. Жаңы мыйзамдын кабыл алынышы менен жерлер трансформация болмой болду. Уланбек Тиханбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.